Саламатсыздарбы, достор? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн биз 21 августта тартып атабыз бул подкастты. Тартып жаткан себебибиз жана мен ушул датаны айтып аткан себебибиз биз жеңиш чокусу жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Жеңиш чокусу бүгүнкү күндө азыр жаңылыктардын баарында чыгып аткан учуру Кыргызстандын жаңылыктарында жана Орусиянын жаңылыктарында. Өзүңүздөр билесиздер, Наталья Такмянина деген 47 жаштагы альпинист кыз азыр ошол жерде жатат, аны куткарабыз деп аракет кылып жатышат. Сиздер жаңылыктардан анын баарын көрүп атасыздар. Анан мага болсо бул кишини куткаруу операциясы жүрүп аткандан бери эми миңдеген деп айтпайынчы, жүздөгөн кишилер мага жазып атышат да. Что скажете про Наталью, которая застряла на пике Победы? Есть информация о ней? Саламатсызбы, можете, пожалуйста, рассказать про историю с альпинисткой на пик Победы? Какая-то непонятная история публикуется в новостях, разных новостных порталах. Жеңиш чокусунда каза болгон альпинист боюнча оюңуз кандай? Бир жума жатты дейт, куткарганга чындап мүмкүн эмеспи? Илимбай Кетейли орус кызы альпинистка эмне болду? Она жива? Пик Победы жөнүндө, альпинисттер жөнүндө эмне унчукпайсыз? Хотя как раз по вашей части жана ушуга окшогон толтура да эми жазып атышат. Туугандар, достор, катталуучулар, эми биз албетте мен альпинизм менен алек болуп жүргөндөн кийин буга биз өзүбүз абдан мындай сарсанаа болуп, абдан өтө кейиштүү, кыйын, татаал окуя болуп атканын түшүнүп, биз дагы күтүп, ар бир жаңылыкты, кичинекей жаңылыкты аба жуткандай жутуп карап отурабыз да. Тилекке каршы жеңиш чокусунда мен мынакей чыгарып койдум, ал жерде трагедия болуп жаткан учур. Жеңиш чокусу 4437 болсо керек, эгер мен жаңылбасам, бийиктиги. Так айтайынчы, 4439 метр. Мен 2 метрге жаңылып калыптырмын. 4439 7439 метр бийиктикте жайгашкан чокуу. 7000 тоолор дүйнө жүзүндө абдан көп. Ошонун эң кыйыны, эң татаалы. Жеңиш чокусу Кыргызстанда, өзүңүздөр билесиздер, 7000 чокудан үчөө бар. Бул Хан Теңир чокусу, Жел Айдар чокусу, тиги Алайдагы мурдакы Ленин чокусу деп дүйнө жүзүндө билишет. Ал 7134 метр. Ал эми Хан Теңир менен мына могул жерде жеңиш чокусу болсо, Хан Теңир тоосу могул жерде жайгашкан. Экөө мындай жанаша турат да, жакын турат. Бул жерде Хан Теңир тоосу, бул жерде жеңиш чокусу, орто жерде Эңилчек, могу Эңилчек өрөөнү. Ушул Эңилчекте жанагы могул жеринде түштүк негизги жатак жайгашкан. Бул Хан Теңири мындай бийик чокуу болгону менен мындай тоо кыркалар болуп кетет. Бул жагында северный базовый лагерь деп коет. Түндүк негизги жатак жайгашкан. Альпинисттер бул жактан да келип, бул жакка чыгышат, бул жакка түшүп, бул түштүктөгү негизги жатакка барып жатышат да. Эң татаал чокулардын бири. Эмнеге эң татаал чокулардын бири болуп келет? Себеп дегенде, албетте биринчи кезекте бул албетте аба ырайынан, анан тоонун жайгашканынан. Мынакей мен тартпадымбы, көрдүңүздөрбү? Могул жерде жашыл менен мындай кылып келип туруп, анан монтип кетет. Достор, негизги жатак жеңиш чокусунда Эңилчекте могул жерде жайгашкан болсо, ошол 4000 метр бийиктикте жайгашкан. 4000 метр бийиктиктен альпинисттер ушинтип келип туруп, анан монтип, анан мындай чыга баштайт, бийиктикке чыга баштайт. Бийиктикке чыккан, бул жерге чыккан, бул жерде тоо кичинекей көрүнгөнү менен, мынакей могул жерден бул жерге биринчи жатакка жеткенге чейин бир күн, андан кийин экинчи жатакка жеткенге чейин экинчи күн, андан кийин үчүнчү жатакка барып туруп жатышат могул жерде үчүнчү жатак, анан үчүнчү жатактан алып туруп анан түз момундай кетишет. Мунун татаалдык болгон жери көрдүңүздөрбү? Момундай чыгат дагы, могул жерден бийик тике чыгып, бүт күч аракеттердин баарын кетиргенден кийин могул жер 7000 бийик деңгээли. 7000 метр.
7000 метрде деле дем алыш кыйын жана монтип бияктан бери келатып альпинист чарчайт да анан могул үстүнөн тоонун кырынан ал жерден өтүш керек. Бул чынында эле кыр. Ал жерден кулап да кетиши мүмкүн, ал жерден түшүп да кетиши мүмкүн, ал жерден көчкү да болушу мүмкүн. Буга кошумча бул жерде дайыма аба ырайы татаал. Бул жылы мен дагы ушу Хан Теңирге болдум да. Бул жерде эгерде Хан Теңири болсо, достор, Хан Теңири болсо, 7010 метр болсо, могул Хан Теңириге дагы чыгыш кыйын болду да. Хан Теңири жеңилирээк болуп эсептелинет. Көрдүңүз, себептен да мындай болуп турат да, мындай болуп турат. Себептен да аркан менен мындай түз эле бияка чыгасың, анан бул жеңилирээк болуп эсептелинет. Эмнеге? Жеңиш чокусу татаал болуп эсептелинет. Себептен да 7000ге чыккандан кийин күч аракетин баарын жоготкондон кийин могул жерде дагы көп саат үстүнөн минтип 7000дин үстүнө бийиктиктен келет дагы. Анан могул жерден дагы өйдө көтөрүлүп, анан чокуга чыгат. Жеңиш чокусунун статистикасы эгерде 2 киши барса, бүгүнкү күндө 1 киши өлүп келет. Ошол жерде калат же өлөт. Эми достор мындай. Азыркы Наталья деген кыз, бул кыз Орусиянын альпинисти, күйөөсү менен 2022-жылы Хан Теңири тоосунун чокусуна күйөөсү менен чыгып, бул жерге чыгып, күйөөсү экөө чыгышат, экөө тең ийгиликтүү чыгышат. Түшүп келатканда ошо Хан Теңири чокусунан бир аз түшкөндөн кийин эле күйөөсү азырынча белгисиз, эми азырынча эмес, ал белгисиз бойдон калды. Же инсульт болдубу, же инфаркт болдубу, жарым денеси баспай калат. Жарым денеси баспай калганда ошол Наталья деген эмне менен белгилүү болгон? Ошол жерде күйөөсүнүн жанында кала берет. Ар бир альпинистте рация болот. Рация менен бул негизги жатак менен сүйлөшүп турат. Негизги жатакка чалып Наталья айтат: "Менин күйөөм ушундай болуп калды, биз могул жерде жатабыз" деп. Негизги жатактан мен айтпадымбы? Могул негизги жатак бул мисалы ошол түштүк негизги жатак болсо тууганда, бул түндүктүн негизги жатагы да. Анан мисалы бул жак менен сүйлөшөт, бул жак менен да сүйлөшүп турат. Могул жак менен сүйлөшүп ошондо айтат: "Биз ушул жерде күйөөм экөөбүз калып калдык, куткаргыла" деп. Могу негизги жатактан бул жерге келгенге чейин тууганда эң күчтүү альпинисттер 3 күндө келет. Мынтип жатып, жатып, жатып анан келет да. Түз чыга албайт, себептен да биринчи жатакка чыкканга эле саат бир 6-7 саат күчтүү альпинист коротот. Экинчи жатакка чыкканын ошончо эле саат корот, 8 саатка чейин корот. Үчүнчү жатакка чыкканын так эле ошончо саат корот. Андан ары бияка штурмга барганын 20 саатка чейин короп кетет, себептен да чыгыш өтө татаал. Ошентип Наталья деген кыз ошол жерде күйөөсү менен 22-жылы калып калып, могул жерде болот дегенде, бул жерден негизги жатактан айтат: альпинисттердин негизги эрежелеринин бири, эгерде жаныңда досуң ошол жерге чыгып бараткан, сенин напарнигиң деп коет, кошо жолдошуң чыгып баратып бир татаалдыкка учурап калса, анда сен ошол жолдошуңду таштап кетишиң керек. Себеп дегенде, биринчиден сен куткара албайсың аны, себептен өзүң чарчагансың, алың кеткен, шайың кеткен, араң басып жүрөсүң, сен куткара албайсың. Экинчиден, эгерде жолдошуңдун жанында калып аны куткарам, аракет кылам десең, анда сен кошо өлөсүң. Анан ошондо Натальяга айтат: "Сен түш, а күйөөңө болсо бул жерден биз куткаруу команданы жөнөтөбүз". Куткаруу команда деген ким? Ошол жерде жашаган эле, ошол жерде негизги жатакта эс алып аткан, баягы ылдый акклиматташууга келип түшүп, анан баягы эс алып кайра чыгат да, ошол жердеги болгон альпинисттерден эле чогултат. Ким куткарат, туугандар, ким бара алат деп айтат. Анан ушул жерден эле мындай өз ыктыярчылар, доброволецтер, атайын куткаруучу альпинисттер болбойт ал жерде. Доброволецтер ошол жерден мен ыктыярчымын дегендер ошентип чыгып жөнөйт. Наталья менен күйөөсүнө бул жактан ошо куткаруучу команда жөнөйт. Жабдыктарды, аркандарды алып алып, ошол 4-5 киши жөнөйт. А бирок Натальяга айтат: "Күйөөңдү ташта, бул жерге калтыр. Өзүң түш, сен де себептен сен да өлөсүң" деп. Наталья болбой күйөөсүнүн жанында ал ошол жылы 2 түн бою жатат. 2 түндөн кийин бул жерде куткаруу операцияга катышкан альпинист балдар жетип барат. Жетип барганда Наталья күйөөсүнүн абалы өтө начар болот. Натальяныкы кичине жакшыраак. Натальяга айтат: "Түш, күйөөңдү калтыр". Эптеп атып Натальяны көндүрүп, могул жерде орто жерде жанагы перемычка деп коет, ошол жерде жанагы штурмдук
чабуул кое турган жатак болот, ар бир жерде чабуул кое турган жатак болот. Ошол жерге келет. Мисалы Жеңиш чокусунун чабуул кое турган жатагы могул жакта, көрдүңүздөрбү, алыс. Ал бир ошол жерде эптеп мындай 4-5 жанагы чатырчаны тиккен жерди таап аттаган, ошол жерде жатышат. Натальяга келип айтат: күйөөмдүн абалы начар, экөөңөрдү тең түшүрө албайбыз. Күйөөсү дагы тирүү болот, анда тирүү болот, бирок аябай начар. Өзү дагы тирүү болот, ал дагы начар. Анан айтат: сен түш, ошол чабуул чатырга чейин түшөлүк, сен ошол жерге чейин эптеп түшүрүп жаткыралык, андан кийин биз кайра чыгып жолдошуңа келелик деп айтат. Атайын жанагы аркандарга бекиткен карабин деп коет, карабиндер болот, темирлер, силер көрсөңүздөр. Ошондой менен күйөөсүн аркандарга бекитип туруп, Натальяны эптеп атып суранып түшүрүшөт. Наталья ошол чабуул жатагына келип калтырышат. Балдар 2-3 саат эс алып алып кайта өйдө барышат. Кайта өйдө барганда күйөөсү ошол жерде чапталган экен, эми ал жарым жартылай баса албай, бирок колу иштеп турган учур экен. Ошондо балдардын айтуусу боюнча ошол эми ал деген карабин деген чыкпайт, ал мынтип буралып турат да. Аны атайын адам чыгарбаса эч качан чыкпайт. Анан ошол карабинден чыгарган экен, өзү кыйналса керек. Ошондо бул жерге 3-күнү күнү болгондо, 3-күн түнү ашып 4-күнү күнү барышкан да куткаруучулар, альпинисттер. 4-күнү күнү барганда күйөөсү жок болот. Ал кулап кеткен болот. Кийин анын сөөгүн ошол жерден издеп таппай калышты. Себептен кардын арасында калды, тигинтти, минтти. Наталья болсо бул жылы эмне кылат? Өзү ал альпинист кыз. Ал Орусиядан альпинизм менен мындай кызыгып жүргөн кыз. Бул аларчага дагы келип бул жерде машыгып турат. Бизде аларча могу жерде кырка тоолордо аябай машыга турган жакшы жерлер бар. Ошол жакка дагы барып келип турат. Кийин ал тиги Ленин чокусуна да чыгып келет. Ленин чокусунун, Жел айдар чокусунун бийиктиги 7134 метр. Анан кайра келет. Кайра келип ушул жерде аларчада дагы машыгып жүрөт. Анан бул жылы мен ал кишини ошо Каркырадан жолуктургам. Бул кызды 47 жаштагы кыз. Ошол күйөөсүнүн элесине арнап, ошо баягы күйөөсүнөн ажырап ылдый түшүп кетип атканда күйөөсү квас сураган экен. Анан ошо күйөөсүнүн өлгөн жерине мындай тактайча, аты жөнү менен ушул жерде ушу жолдошум өлгөн деп, ошол тактайчаны көтөрөт. Анан жолдошу ошол учурда экөө бул жерде жатканда квас сураганга квасты көтөрүп барып ошол жерге таштап, жанагыны бекитип, дощечканы бекитип, анан ылдый түшүп, бул жактагы түштүк жакка түшүп келет. Түштүккө негизги жатакка түшүп келет. Биз ошол Каркырадан андан ары түшүп, Каркырадан эс алып атканда жолуктук элек. Биз бул жылы андан ары мен Каркырадан Бишкекке кеттим. Ал киши болсо кайра бул түштүк жатакка келип, анан Жеңиш чокусуна бир топ менен кеткен болчу. Ал жерде өйдө кеткенде 4-5 киши альпинисттер ушинтип 1 түн түнөйт, 2 түн түнөйт, 3 түн түнөйт, чабуул жатакка келишет, ал жерден чыгышат, чабуул коюшат. Чабуул коюп, анан мен азыр тактап атам, алар чыгыштыбы чокуга же чыга алышкан жокпу билбейм. Ал азырынча белгисиз. Кийин толуктап маалыматтар чыкса керек. Бирок аягы жанагындай трагедия болот. Могул жерге келгенде ошол жерде 4 альпинисттер мындай болуп барат. Минтип баратканда силер видеолордон көрсөңүздөр керек. Муну мындай сцепка деп коет. 4 альпинист бири-бирин минтип байлап барышат. Бири-бирин байлап, аркандарга аралыгы 20-30 метр болот. Бир арканга минтип байлап алып барасың. Эмнеге байлап алып барасың? Мисалы, моундай жерде бир альпинист минтип туруп, тайып кетип туруп куласа, берки үчөө минтип кармап калыш керек да. Ошончо сакташ үчүн. Туура мунун тобокелчилиги дагы бар. Андай көп болгон. Бир альпинист кулап, ошол эки байланып бараткан 3, 4, 5, 6га чейин байланып барат. Кээ бир айрым учурда 8ге чейин адам бири-бирине минтип сцепка кылып байланып барышат. Ошол байланып бараткан адамдардын баары бир адамдын аркасынан түшүп кеткен учурлар да болгон, тилекке каршы. Мындай трагедиялар дагы болгон. Анан бул учурда 4өө байланып, ошо 4өөнүн ичинде жана каза болгон итальянист дагы бар. Алар өйдө чыгышат. Тоонун чокусуна, бул Жеңиш чокунун чокусуна чыкканбы, чыкпаганбы белгисиз. Бирок азыр ошол Наталья деген могул жерде жатат, көрдүңүздөрбү? Мынакей могул жерде жатат. Могул көрдүңүздөрбү? Булар моундай чыгып, анан ошонун кыры менен чыгып келип туруп, могул жерге келгенде, ушул жерге же өйдө жактан түшүп баратканда, же могул жерге келгенде, достор, ушул жерден сцепкадан булар бирөө кулашат.
сцепкадан кулаганда жанагы мондай байланып жип болгондо булар куткарып калышат, бирок ошол учурда Натальянын буту сынат. Эми Натальянын буту боюнча мага берген маалыматтар боюнча Наталья могул ала арчада машыгып атып, жана Хан Тенгриге барып келгенден кийин эле машыгып жатып, Наталья бутун сындырган экен буга чейин. Буга чейин бутун сындырган экен. Бирок сындыргандан кийин бул жеңиш тиги Желайдар чокусуна, Алайга же Ленин чокусуна барам деген экен. Ошондо альпинисттер Натальяга айткан экен, бутуң жакында эле сынган. Сен кыйналасың десе болбой өлөрмандан Желайдарга ийиктүү чыгып келген экен. Бирок кийин мына азыр бүгүн болсо ушул Негиш чокусуна баратканда, Жеңиш чокусу аябай татаал. 8000дикке чыккан альпинисттер дагы буга чыккандан коркушат. Мисалы мен Манасуу чокусуна да баргам 8000дик, Эверест чокусуна да баргам 8000дик. Бирок мен азыр мынтип айтып келем, мен Жеңиш чокусуна даяр эмесмин. Жеңиш чокусу ушунчалык татаал, ушунчалык кыйын, ошондуктан мен даяр эмесмин деп айтам. Мына Хан Тенгриге мен аракет кылып чыга албай келбедимби? Ошо аба ырайы өтө татаал болуп, биз могул Хан Тенгринин чабуул жатагында 3-4 күн жатып, анан ал жерден чабуул кылып чыга албай кайра түшүп, анан түштүккө келип түшүп келдим да. Бул Хан Тенгри дагы 7010 метр болгону менен бул буга караганда 2 эсе жеңил. Деп дегенде айтпадымбы, бул тик эле минтип чыгып кетесиң, а бул болсо тик чыгып туруп, анан моунун кырынан, тоонун кырынан монтип жүрүп отурасың да. Жүрүп отурасың. Бул жерде кызыл болуп турбайбы? Бул маршрут Авалакова деп коет. Ушундай тик чыккандар бар, тик жагынан чыккандар бар. Бирок бул жерде жанагы билесиздерби, Кыргызстанда ызычуу болгон, могул Путин чокусунда барып туруп, Украин желегин илип койбоду беле? Ошол жигит могул ала арчада жубайы менен жашачу. Ошол жигит Павленко деген жигит ушул жерде альпинист болчу. Баягы Путин чокусундагы желекти алып туруп, аны орустун желегин түшүрүп туруп, Украин желегин илип койгон. Орустун желеги жок болчу ал жерде, Украин желегин илип койгон да, баягы билесиздерби, скандал болгон. Ошол эки Павленко деген жигит ушул жерде аялы менен былтыр ушундай Авалакова менен, ушун Авалакова маршруту деп коет бир учурда. Авалакова чыккан экен, ошол маршрут менен момундай чыгып келатканда бул жерден көчкү түшүп, көчкү алдында ошо каза болгон. Аялы экөө тең каза болгон да былтыр. Анан ошон үчүн бул жакка баягы күчтүү альпинисттер, бирок тобокелге салып туруп чыккан альпинисттер чыгат да, бул жер татаал. Ошон үчүн көп альпинисттер көбүнчө ушул жагынан келет, могу жашыл болуп турган жагынан келет да. Булар да жашыл болуп турган жагынан келип, могул жерге келип, ушул жерден Натальянын азыр жаткан кыздын буту сынат. Буту кайсы буту сынганы белгисиз, бирок ачык сынык эмес, жабык сынык экен. Демек канаган эмес. Ошол жерде буту сынып калганда, бул Натальяны берки 3 киши алып келе албайт болчу. Себептен алардын алы кеткен, алар чарчаган, анан өзүнүн болгон тамактары да азайган да, себептен бул жерге барганда тамакты аз эле алат. Тамак өзүнө жеткидей эле алат. Анан бул жерде жана көрдүңүздөрбү, видеодо дагы тартпадыбы балдарчы? Ошол видеодо дагы, дрон менен тарткан видеодо дагы ал спальный мешок, уктоочу мешокто жатат. Ошол уктоочу мешокту таштап, ал кызга ушул жерде таштын түбүндө жатат. Таштап, анан бул жакка түшүп кетет. Ошол таштап келатканда бул жерде мындай окуя болгон. Булар ошол жанагы итальянец каза болбоду, мээси отек мозга болуп каза болбоду? Ошол итальянецтер мындай кылышкан. Алардын катасы, мен жана айтпадымбы, бул албетте адамгерчиликке жатпашы ыктымал. Бирок алардын катасы болгондо булар муну куткарганга аракет кылабыз деп, мунун жанында көпкө болуп калышкан. Көпкө болуп калганда бул жерде татаал, аябай бул жерде шамал, бул жерде суук. Анан ошентип тоңуп, жанагы итальянец альпинист өлгөнгө чейин ал колу бутун үшүтүп, үшүк алып кеткен болчу. Ошентип үшүк алып келген бойдон муну куткара албай калып, өзлөрү түшүп, ушул жакка түшүп келатып туруп, анан альпинист, италиялык альпинист Лука деген ушуну куткарам деп атып өлүп калган да. Эми Наталья боюнча, Наталья мына бүгүнкү күндө 8-чи күн ошол жерде жатат. 7-чи күнү дрон менен ошол жерде жана МЧСтин дрону эмес, башканын дрону эмес,
альпинист жигиттин дрону менен ал бул жерде отуруп, негизги жатакта отуруп, ушул жерден дрон менен, атайын дрон менен учуп барып, жанына барып анан ошол жерде тартат. 7-күнү тартканда ошол Наталья мүсөктөн туруп кол булгалаганы көрүнүп калат. Ошондон билишет дагы эле тирүү экени. Туугандар, Наталья кантип тирүү экенин мага дагы эле таң калыштуу. 7 күн момундай бийиктикте, момундай суукта, момундай бороондо, чатыры жок, жалаң мүшөктө жатып тирүү калыш бул миңден эмес, миллиондон бир нерсе да. Таң калыштуу. Себептен да ал жерде тирүү калыш мындай учурда 999,9% мүмкүн эмес да. Ошондуктан 7 күн Наталья ошол жерде жатып тирүү экенин көрүп албетте таң калганбыз. Азыр 8-күн айтып атпайбы? Наталья жаңылыктар чыгып атпайбы? Наталья не показывает признаков жизни деп. Ал болбогон эле сөз, калп. Натальяны эч ким көрө элек. Дрон менен андан кийин эч ким учуп бара элек. Анан эми албетте тирүү деп үмүттөнөбүз. Бирок тирүү болсо дагы биз ойлоп атабыз, эми ал буту колдору тоңуп бүттү болуш керек деп. Себептен да кыймылдабай ошол жерде 7 күн жатыш бул эми өлүмгө барабар да. Эмнеге муну куткара албайчы? Достор, могул жерден бул жакка аба ырайы жаман болсо, бир дагы мен деген кыйын альпинист бара албайт. Тоого кыйын татаал аба ырайында бир дагы мен деген темир альпинист чыга албайт. Аба ырайы татаал дегенде бүттү. Ал жерде учак да уча албайт, дрон да уча албайт, адам да чыга албайт. А бул жакта аба ырайы дайыма кыйын болот. Мисалы, биз могул жерде 3-4 күн жатып, чабуул жасап, Кан Теңирге бул жылы чыга албай келдик. Кыйын мен деген альпинисттер чыга албай келди. Ошондуктан муну куткаруу аябай кыйын. Баягы улам чыгышат балдар, альпинист балдар, куткарабыз, жетебиз деп. Кайра аба ырайы татаал болот, кайра келишет. Чыгышат, кайра келишет. Азыркы учурда 8-күн могул жерде 5400 метр ушул тегеректе, ушул жерге 4 альпинист жетиптир. Анын ичинде Андрей Алипов, Сергей Красовский дегендер бар, мен билгенден. Ошол адамдар 3 кыргыз альпинисти, бир орустун альпинисти 4-өө баратышат. Жетеби азыр буларга? Жетпейби? Бул чоң суроо. Албетте бул жерге жетпейт. Демек булар 6-күнү барып ошол жерге жетишет. 6-күнү. Жетсе, эртең таң камаал жетиши ыктымал. Аба ырайы жакшы болсо. Булар жеткенде дагы эмне кыла алат? Ошол кишини тирүү бияктан алып келе алабы, алып келе албайбы? Бул чоң суроо. Себептен да аны могул кырдан бияктан ташып өтүш керек да. Кырдан тартып кетиш 4 адамга бул өтө татаал нерсе. Былтыр ушул жерде могул 5000-дин тегерегинде бир аял киши, орус альпинисти каза болгон. Былтыр. Ошону куткарыш үчүн 12 альпинист барып, мен ошол жерде болуп турганда бул жылы 12 альпинист барып 2-3 күндө араң түшүрүп келишкен. Түшүрүп келгенде өлүк адамдын денесин түшүрүп келишкен. Элестетиңиздер, эгерде азыр Наталья ошол жерде тирүү деп коелук. Булар эртең таңда жетти, ошондо 7-күнү барып атат да. 7-күнү ошол жерге жетти, тирүү болгондо деле муну бияка алып келиш кыйын болот да. Бир үмүт ошол жерге келгенде ага баягы суу, пуу берип, кичине ысык суу жылытып, жана чатырын тигип, кичине ошентип баягы жанын узартканга аракет кылышат да, бир барганга. Мен чынын айтайын, мага 6 күндөн бери Наталья тирүү дегени бул таң калыштуу нерсе болгон да. Тилекке каршы, менимче, мен эми жаман айткым келбейт да. Албетте үмүтүбүз бар, бирок менимче иш бүттү да. Ошон үчүн бул деген чоң трагедия болуп аткан учур. Эмнеге куткарбай таптап атканын дагы себеби мындай. Бизде колтойгон жанагы бир вертолет кулабады. Бир вертолет кулаганы, туугандар, ал вертолет жанагы Ми-8 жана Ми-балекет деген орустардын вертолету колтойгон килейген вертолет болот, билесиңерби? Колтойгон.
дапылдап атып деп учат. Ал каркырадан аны эмнеге колдонушат? Каркырадан ошо түштүк жатакка, каркырадан түндүк жатакка учуп келиш үчүн эле колдонушат. Ал чоң вертолеттор. Ал биздин эменин вертолеттору коргоо министрлигинин. Бирок коргоо министрлигинин вертолеттору ал жерде бекер учпайт. Ошол альпинисттердин акчасына арендага алып, алар иштешет да, арендага алып анан учуп турушат да ошол жерге эле. Анын эң бийик учканы эле бир 5,5 миңге эптеп учат, кол тойгон вертолет. Андан бийик уча албайт. Андан бийик эми учса мындай түз аба ырайы жакшы болгондо көтөрүлөттүр, бирок тоо учурларында алар бара албайт. Жанагы бизде сатып алган жана президент Ташиевдер учуп жүрбөйбү? Ак вертолет менен берки кара вертолет. Алар дагы жөн эле ошо түздө уча турган эле вертолеттор. Алар куткаруу иштерине жарабайт. Ошондуктан бул Наталья болсо 7140 метрде турат. 7140 метрде. Могул жер 7140 метр. 7140 метрге бир гана атайын вертолеттор бар. Бул коптерлер деп коет. Непалда ошондой гана вертолетторду колдонот. Ошол эч кимиси жок учуп барышы ыктымал. Ал жерде ошол учуш үчүн бүт ошол эки отургучтардын баарын ыргытып туруп, пилот жалгыз учуп барып, анын үстүнө могул жерде бирөө ошол эки Натальянын денесин ал жерге салыш керек да. Ал эми жатат да, буту сынган. Ошо эптеп ошол жерге учуп барышы мүмкүн бул коптерлер. Коптер бизде жок андай вертолет. Жанагы МЧС Түштүк Кореядан вертолет канча миллион долларга вертолет алабыз деп атпайбы? Алар дагы мындай учуп бара албайт. Францияда атайын коптер деген вертолеттор бар, ошол экилер гана учуп барышы ыктымал. Ошол вертолеттор Казакстанда барбы билбейм, Орусияда болсо керек. Ошол вертолетту алып келиши ыктымал, жалдашы ыктымал деп жатат. Жанагы кыйкырып биздин акчабыз кетип атат, тигинтип атат дегендерге мен айтайын. Наталья камсыздандырылган экен. Могул аракеттин баары камсыздандырылган, акча төлөнүп берет. Бирок азыр кеп акчада эмес. Эч ким буга бара албайт. Учак дагы буга бара албайт. Мен Непалда 6800 метрге чейин учуп барып, куткаруу операциясын көргөм. Ошол жерде аба ырайы соп-сонун болуп турганда дагы калтылдап атып, ошол эки жанагы атайын вертолеттор барып, ошо араң унуп атып, ал инстаграмымда бар. Араңдап атып, тегеренип атып, анан араң куткарган да бир кишини. Мен ошол эсимде 6800 араң, бул 7140 турат. Ошондуктан куткаруу менимче нөлгө барабар да, шансы нөлгө барабар. Тилекке каршы. Тоо деген ушундай туугандар. Эми жанагы эмнеге ал жерге барат, эмне кереги бар, эмне азап дегендердин баары. Туугандар, эми бул болбогон эле суроо. Себеп дегенде бул жашоодо ар бир адам өзүнө бир өзүнүн кызыкчылыгы, өзүмдүн жашоомдун бир маңызы, өзүмдүн бир жашоомдун бул мына ушул жашоого мага күч берет, энергия берет, ушул менин жашоомдун маңызын ачат деген нерселери бар. Ал сөзсүз түрдө эле тоо эмес. Мисалы, кээ бирөө деле тиги велосипедтерди тээп жүрсө эмне азап деп атпайбы? Мотоцикл тээп жүрсө эми ошо эмне азап деп жатпайбы, туурабы? Мисалы, баягы үйдө эле жыргап жата бербейби депчи. Эми 40 жыл бир жумушка барып алып, үйүнө эртең менен барып, кечинде келип жатып атпайбы? Анын башка бирөөлөр деле айтышы мүмкүн да, бул эмне деген жашоо депчи. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн жолу бар, өзү тандайт да. Өзү тандайт, ошо менен жашайт, ошо менен кызыгат, ошол жашоосунун мазмуну, ошол мен ошол жашоодон ошондо бир рахат алам, ошондо энергия алам, ошондо күч алам дейт да. Ошентип эмне деген бул азап дей берген бул болбогон нерсе. Ал эми ал жерде баягы МЧСтин акчасы кетип атат, анан тиги вертолеттун майы кетип атат деген болбогон эле нерсе. Алардын баары камсыздандырылат. Эми көпчүлүк камсыздандырылат да. Ошол эки вертолеттор учкандар төлөнөт. Мисалы, жана 12 альпинист барып, мен айтпадым, былтыр ошол жерде каза болгон аялды барып алып келишти деп. Аларды аялды алып келишти, вертолет учуп барды, бардыгы камсыздандырылган. Тиги 12 альпинистке да акча төлөнгөн. Бул камсыздандырчу компания ошол экинин акчасынын баарын төлөгөн. Биз деле өткөндө камсыздандырылып барганбыз.
Бизде Кыргызстанда НСК компаниясы жалгыз компания камсыздандырат. Ошол компания менен камсыздандырылып барганбыз. Эгерде мен ушул жерде кечирип коюңуздар тоң коюп калсам, ошол камсыздандыруучу компания ошону төлөп бермек. Мисалы жанагы италиялык Лука деген жигит каза болуп калбадыбы? Анын өлүгү баса Могул жакта жатат. Могул жакта жатат. Анын өлүгү ушул жакта жатат. Ал жерге түшпөй өлдү. Могул жерде өлдү ал киши. Ушул жерде үңкүрчө бар, пещера деп коет. Ошол жерге алып өлүгүн киргизип коюшкан. Ошол жерге жатат. Анын камсыздандыруусу абдан жакшы экен. Ошо өлүгүн алып кеткенге дагы камсыздандыруу ошонун баарын камтып берет экен да. Бирок ал кеп анда эмес. Кеп аны кантип куткара алабызбы, куткара албайбыз деген нерсе. Ага баары киши барыш керек. Киши барбаса, аны вертолет менен барып учуп барып анан мынтип конуп алып, анан ал жерге отуруп алат деген ал болбогон сөз. Ошондой нерсе да. Мисалы, жанагы динге берилген адамды эмне азап 5 маал тиги таңдан туруп ошо намаз кылып эмне азап жыргап эле жата бербейби дегендей эле сөз да. Тоого барбай эмне азап деген. Бул тоо булардын жашоосу. Бул барат. Тилекке каршы ошондой трагедиялар болот. Азыркы абал ушундай туугандар. Мына азыр ушуну тартып атабыз. Эми Кудай деп туралык. Балким бир жана орусча айтканда чудо болуп кетет, куткарып алышат. Эми мен ишенбеймчү. Мен ишенбейм да. Эми балким бул киши ошондо күйөөсүнүн өлүгү бул тоодо жатат. Өзү балким бул жерде калаттыр. Дагы көрө жатарбыз. Биздин 4 жигитибиз азыр ошол жерге баратат. Алипов Андрей, Сергей Красовский, дагы бир жигиттин, ал биздин жигит атын фамилиясын унутуп калдым. Анан 4-үчүсү орус альпинист экен. 4өө бара жатышат. Эртең таңда жетиши ыктымал. Вертолет келгенде деле алар жетпесе болбойт. Натальянын мына азыр мына 7-8 күн болот уже. 8 күндө ошол жерде тирүү калышы нөлгө барган. Ошондой. Мындай нерсе болбош үчүн эмне кылыш керек деп көбү айтып атат. Эми андай кыла албайсың. Тоо болгондон кийин тоодо кырсык болот, анысы болбой койбойт. Ар бир адам ушундай бийик тоого татаалга баратканда альпинисттер камсыздандырып алып, же болбосо ошол жерге даяр болуп барышат. Ар бир тоонун өзүнүн статистикасы бар. Buncha процент бир жылда өлөт. Могул тоодо ошол жерде Алексей деген, Лёша деген бир жакшы жигит бар эле. Биз мындай ал жигитти да тааныйт элем. Быйыл ал киши ушул тоодо өлүп калды. Эмне болуп өлүп калды? Ал жанагы биз эмебизди көтөрүп барабыз да. Жана горелка деп коет. Газ менен ошол жерде суубузду, кичине тамагыбызды анча мынча жылытабыз да. Ошону күйгүзүп, палатканын ичинде өлүп калган экен. Палатканын ичинде, чатырдын ичинде 2 жыл мурун Кыргыздын эң кыйын караколдук альпинист, эң кыйын деген альпинисттердин бири Тополь деген альпинист бар болчу. Ал да ошол палаткада Жер айдар чокусунда 6100-дө өлүп калды, өзүнүн кардары менен кошо экөө. Ушинтип аба ырайы күйүп кетип, жана углекислый газ менен ошол жерде отравление болуп, ууланып өлүп калышты тилекке каршы. Бул жерде ошол Лёха деген бала бар эле, ал дагы ошентип ууланып өлүп калган экен. Бул жерде азыр ушундай трагедия болуп атат. Лука дагы өлүп калды. Бул боло берет. Ким мындай профессионалдык альпинизмге баратса, өзүнүн жанын тоокелчиликке салат тилекке каршы. Ал эмнеге деген суроо берген болбогон нерсе. Ал өзү чечет ушинтип. Ар бир адам өзү чечет. Мен деле тоого барганда өзүм чечем. Жеңиш чокусуна мен азыр даяр эмесмин. Келечекте балким болоттур. Азыр ушундай абал достор. Эми бир эле нерсе, бизде мисалы башка өлкөлөрдө камсыздандыруу бул милдеттүү түрдө кылынат. Бизде милдеттүү түрдө кылынбайт. Өз ыктыяры түрдө кылынат.
Мен ойлойм, мени эгерде ушул эки подкастты депутаттар көрүп атса, ушул экини киргизиш керек. Биздин тоолорго милдеттүү түрдө камсыздандыруусуз альпинисттерди жөнөтпөш керек. Айрым учурда чала альпинисттер деле мен тоого чыгам деп барып, анан элдин баары ушинтип кыйнашат. Же камсыздандыруусу жок. Анан же куткарбайм деп койсо эл кыйкырып чыгат. Эмне тиги ÖKM өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмне кыймылдабайбы, алар куткарбайбы деп. Муну куткарбай аябай көп акча каражаттар кетет. Вертолет болсо дагы, киши болсо дагы, тик учак болсо дагы. Мисалы ошондой нерселерди киргизип коюш керек. Непалга тоолоруна камсыздандыруусуз эч чыгарбайт эч кимди. Мен болсо өз ыктыярым менен дайыма камсыздандырып келем. Дайыма камсыздандырып келем. Кайсы тоого барбай камсыздандырып. Ошентип камсыздандырыш керек. Ошол эле башка эле. Бирок бул тоолорго тыюу салып коюш керек, анан тигинтиш керек деген туура эмес. Бул кыз рас эле болду, ошону көрмөк эмне кутуруп барды дегендер да бар экен, таң калыштуу. Эми ал билбейм, ошентип жазып аткандар адам деле эмес экенсиңер эми, ушинтип айтам. Трагедия. Булардын бир кызы бар экен, кичирээк экен. Ошол кыздын арманы болот тилекке каршы. Эмне кылабыз? Бул чокуда ушул чокуга Асель былтыр чыгып келген. Көрдүңүздөрбү эми ошол Асель кызыбыздын баатырлыгын, кыйындыгын. Бирок Аселдин дагы балдары бар да. Асель ушинтип калып калса, силердилердин эмне жаманчылык кааламак белеңер. Ошондой эле да бул биздин Асель кызыбыздын өзүнүн тандоосу, ошон үчүн биз баарыбыз кол чаап баатырлап атканыбыз ошол да. Кээ бирөө айтып атпайбы, эмнеси баатыр деп. Бул татаал нерсени кылып атат. Ал жерде көрдүңүздөрбү, эч ким жардам бере албайт. Эч ким жардам бере албайт. Эч ким. Тик учак да учуп бара албайт. Ошондой туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Эми Натальяны куткарышабы, тирүү калабы, тирүү калбайбы? Менимче тиги балдар эгерде ушул жерге жетип бара алышса, анан ошо белгилүү болот. Жетип бара алышпаса, анда бүттү, ошо менен иш бүттү. Тоонун түйшүгү ушундай, достор. Сак саламатта болуңуздар.